Саламатсыздарбы, ардактуу билим берүү кызматкерлери. Бүгүн сиздер менен сүйлөшчү маселе кыргыз тили жана адабияты сабактарында кайтарым байланыш жүргүзүүнүн ыкмалары. Учурда түзүлгөн кырдаалга байланыштуу баарыбыз телесабактардан кийин кайтарым байланыштарды жүргүзүп келе жатабыз. Кайтарым байланыш деген эмне? Бул мугалимге окуу үйрөнүү процесси кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу түшүнүк берет, окуучулардын жетишкендиктери жана көйгөйлөрү жөнүндө маалымдап турчу процесс. Кыргыз тили жана адабияты сабагында телесабактан кийин кайтарым байланыш алуунун бир нече ыкмасына токтолуп кетели. Кайтарым байланышты алуу үчүн учурда WhatsApp жана Zoom колдонуу сунушталган. Биздин алгачкы ыкмабыз бул WhatsApp'та кантип жүргүзсөк болот. Биринчи ыкмабыздын аталышы билим пирамидасы деп аталат. Билим пирамидасын түзүү үчүн мугалим алгач телесабактын кайсы күнү саат канчада өтөөрүн окуучуларга эскертип жатканда эле бул ыкманы да айта кетүү зарылдыгы бар. Анткени балдар телесабакты көрүп жатып бул пирамиданы түзүп мугалимге жөнөтөт. Мугалим жөнөтүлгөн пирамиданы карап, ага карата баалоо жүргүзөт. Ошол эле учурда WhatsApp'тан балдардын түзгөн пирамидаларын көрүп, бири-бирин баалоону да уюштурса болот. Билим пирамидасы кантип түзүлөт? Мисалы, өтүлгөн темабыз зататоч боло турган болсо, ага төмөндөгүдөй кылып түзсө болот. Биринчи, зататоч заттын атын билдирет. Бул бир баскыч болсо, экинчи баскыч анын суроолору ким, эмне. Зататоч жасалышына карай туунду, тубаса болуп бөлүнөт. Зататоч грамматикалык түзүлүшүнө карата жөнөкөй, татаал болуп бөлүнөт деп окуучу бир нече өзү өздөштүргөн маалыматтардан пирамиданы түзсө болот. Бул кайтарым байланыш жүргүзүүнүн билим пирамидасы деген ыкмасы болду. Анда дагы эле ушу WhatsApp'та колдонуу үчүн экинчи ыкманы сунуштайбыз. Ал эки беттүү куш кат деп аталат. Эки беттүү куш кат ыкмасын жүргүзүү үчүн окуучуларга телесабактан кийин төмөндөгү таблицаны толтурууну сунуштайбыз. Таблица эки бөлүмдөн турат. Биринчисинде бүгүнкү өтүлгөн темадан мен үчүн түшүнүктүү болгон маалымат, экинчисинде бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча менин суроом бар. Окуучулар таблицаны толтуруп, кайтарым байланыш убактысы келгенге чейин маалыматты мугалимге жөнөтөт. Мугалим окуучулардын суроолорун типтештирип, ошол суроолорго жараша кайсыл материалдарды, кайсыл интернет шилтемелерден, айрыкча учурда министрлик тарабынан сунушталган окуу ресурстарынын кайсыл жерден таап окуусу жөнүндө көрсөтмөлөрдү даярдайт. Ошол эле учурда таблицанын биринчи тилкесинде берилген маалыматтар боюнча окуучулардын бүгүнкү темадан алган түшүнүктөрүн бышыктоо үчүн мини-тест даярдап да койсо болот. Бул телесабактан кийинки жүргүзүлүүчү кайтарым байланыштын эки беттүү куш кат деп аталган ыкмасы болду. Немесе кийинки ыкмага токтолуп кетели. Кийинки ыкманын аты 1 мүнөттүк эссе деп аталат. 1 мүнөттүк эссе жазуу үчүн буну дагы WhatsApp'та кайтарым байланыш жүргүзүп жаткан учурда колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Мугалим ал үчүн төмөндөгү суроолорду берет. Бүгүнкү өтүлгөн темадан силер эмнени үйрөндүңөр? Кайсы суроолор түшүнүксүз бойдон калды? Балдар үчүн 1 мүнөт убакытты белгилейт. 1 мүнөт убакыттын ичинде ар бир бала өзүнүн оюн жазып үлгүрөт. Жазылган ойлорго жараша суроолорду жана өздөштүрүлгөн маалыматтар боюнча мугалим талкуу уюштурса болот. Биздин кийинки ыкмабыз бул Zoom'да видеоконференция өткөрүп жаткан учурда кантип кайтарым байланыш жүргүзсөк болот. Көпчүлүк мугалимдердин айтуусуна караганда, Zoom'да конференция учурунда бир канча ызы-чуу болуп кетүүнү башкаруу оңойго турбай атат. Бул ошонун алдын алуучу ыкма. Ыкманын аты жол чырак деп аталат. Окуучулар видео конференцияга катышканга чейин жол чырактын 3 түсүн чагылдырган
түстөрдөн жасалган карточканы даярдап алуу зарылдыгы бар. Андан кийин мугалим бул кантип өтүү боюнча нускама берет. Мугалим бир растоону айтат. Эгерде окуучу ага жок деп жооп бергиси келсе кызыл түстү көрсөтөт, ооба деп жооп бергиси келсе жашыл түстү көрсөтөт, билбейм деп жооп бергиси келсе сары түстү көрсөтөт. Мугалим окуучулардын жообуна карата талкууну алып бара берет. Эгерде окуучулардын баары бирдей түстү көрсөтүп калса, мисалы үчүн ооба деген жашыл түстү көрсөтүп кала турган болсо, сөзсүз эмне үчүн деген суроо менен кол көтөртүп жоопту улантса болот. Мисалы үчүн кызыл алма жасалышына жараша бул сөз айкашы, атооштук сөз айкашы деген ырастоону айтса, балдар өздөрүнүн позициясын түстөр аркылуу билдирет. Бул Zoom'да видеоконференция учурунда колдонуучу бир ыкма болду. Кийинки ыкмабыз дагы ошол Zoom'да видеоконференция үчүн ыңгайлашкан ыкманын бири чынжырдагы маектешүү деп аталат. Чынжырдагы маектешүүнү өткөрүү үчүн бир чыгарманын же өтүлгөн сабактын мазмунун кайра айтып берип жатканда колдонсо бул майнаптуу. Бир окуучу баштап бара жаткан жерден мугалимдин ишарасы менен токтотот дагы экинчи окуучу ошол ойду ошол жерден улантып кетет. Жооп аяктаганга чейин же чыгарма аягына чыкканга чейин улантып бара берсе болот. Бул ыкманын аты чынжырдагы маектешүү деп аталат. Бул кайтарым байланыштар сиздер үчүн бир аз болсо да жардамын тийгизет деген ойдобуз. Ишиңиздерге ийгилик, билим берүү кызматкерлери.